Assalamu alaikum. Амансыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, катталуучулары жана коноктору. Учурда сиздерге бүгүнкү видеодо, мына ушул видеодо ушул үйдү көрсөтөбүз. Ушул заңыраган үй сатууга коюлуп атат. Срочный экен. Баасы дагы базар баасынан ылдыйраак, себеби ээси срочный сатып, бир жака кетишим керек эле дедиле. Ошого мен сиздерге толук тартып көрсөтөйүн. Дареги Жаштык көчөсү 51. Бул Бишкек шаарынын батыш тарабы Арчебешик конушу. Арчебешиктин конушуна жабышып турган селекциондуу конушунда Жаштык көчөсү 51 деп турат. Бул болсо Улар деген көчө менен кесилишет. Жакшы билесиздер, маршрутка жүргөн көчө. Ылдыйда болсо Күйүков көчөсү менен кесилишет. Мен дарегин сиздерге асфальттан барып туруп көрсөтүп келейин. Андан ары видеону сиздерге үйдүн ичине кирип улантырайлы. Дарегини сиздерге чоң жолдон түшүндүрөйүн. Мына ушул мен турган жол бул Күйүков көчөсү. Бул жактан Чортеков көчөсү менен кесилишет. Арчебешик тараптан келатканда. Бери келе берсеңиздер, Күйүкова менен күн батышты карап келсеңиздер, Улар деген көчөгө чейин келесиздер. Бул жакта мынакей телефонный антенна бар экен. Ушул антеннадан өткөндөн кийин эле сол тарапка Улар көчөсү менен буруласыздар. Дээрлик 250-300 метр жүрсөңүздөр, Жаштык деген көчөнүн кесилишинен оң тарапка бурулсаңыздар, сатыла турган үй мына ушул тарапта. Мына бул Күйүкова көчөсү менен өтсөңүздөр, бул жакта көп кабаттуу үйлөр. Анан ары түз өтүп кетсеңиздер жаны менен, анда Магистрал көчөсү, Алыкулов көчөсү менен кесилишине барып каласыздар. Эгер бул тараптан келсеңиздер, Улардан оңго бурулуп түп түз өйдө карап чыгасыздар. Улар көчөсүнө сиздер Жаштык менен күн батыш тарапты карап келсеңиздер, сол тарапта жайгашып калат. Мына ушул үй сары сырты декор болгон үй экен. Дарбазасында байкап турасыздар, бүт евро бурчаткалар коюлган. Мынакей. Участагы 4 соток чыгат, 4 тарабы тең полный тосулган. Үй болсо жалпы 11,5га 11 салынган экен, сырты полный утеплениялар болгон. Фундаменттеринен өзүңүздөр байкап турасыздар, 1 метрден ашыгыраак калтырылган. Пластик терезелери, кыскасын айтканда, жашаганга толук шарт бар. Бир эле бүт элек жери өзүңүздөр байкап тургандай балкон. Эми балкон сөзсүз түрдө бул жагы веранда, жанакындай чоң панорама айнектер коюлуп, бул жак баягы жайында эс ала турган жер кылып салынган экен. Үй кирпич менен салынган. Бул жакта мынакей ак төш күчүгү дагы бар экен. Бул жерде болсо 2 унаа токтогонго чакан мына ушундай место кылып коюптур. Ушул жерден кирет экенсиздер. Бул азыр үй күн чыгыш тарапты карап турат. Мынакей. Мен азыр сиздерге үйдү толук кирип көрсөтүп, андан кийин чыгып, бул жагында дагы сырткы кухнялар дагы бар экен. Тапчан, кыскасы гүл, бакча, кыскасы үйдүн ичи өтө эле жомок. Мен сиздерге бир сыйра кирип көрсөтө берейин. Бул жерни көрүп турганыңыздардай тепкичти кафель менен жасап чыгыптыр. Бул жерде негизги эшик, прихожка. Бул жакта отопление, анан суу свети бар, газ дагы келет экен. Өзүңүздөр байкап тургандай, мынакей бүт отоплениялар электрический, анан ток боюнча эч кандай ограничение жок экен. Кыскасы VIP ток деп айтты, кыскасы светтеринен эч кандай проблема жок, канча киловатт болсо иштете берет экен. Мынакей, прихожкадан өтүп эле кирсеңиздер, экинчи кабатка чыга турган жери бүт мына гүлдөр менен кооздоптур. Мебелдери боюнча сразу айтып коеюн, мебелдери кээ бири кетет, кээ бири калат экен. Бул жер киргениңиздерде холл, мынакей, эс алып отура турган жери. Байкап турганыңыздардай бүт бөлмөлөр дагы өзгөчө башкача стилде жасалган. Бул жерде 3 бөлмө бар. Биринчиси ашканасы, экинчиси коноктордун бөлмөсү, бул жагында кичинекей бир бөлмө, офис же болбосо кыргыз үй деп койсо болот экен. Бул жагында болсо санузел. Жүрүңүздөр, биринчи дараткана көрсөтүп чыгайын. Даратканада бүт шарт бар. Ваннасы, туалети, раковинасы, бул жагында мынакей кир машинасы, полный бар. Аябай кенен, паровой отопление коюлган, кыскасы аристондор өтө сонун. Жашаганга шарт өтө ыңгайлуу. Үйдүн проектиси да аябай жакшы түшкөн. Мындан кийинки бөлмөгө кирсек, бул жер болсо мына ушундай бир бөлмө. Каласаңыздар спальный, каласаңыздар кыскасы жөнөкөй эле офис бөлмө кылып койсоңуздар да болот экен. Ремонтторун дагы өзүңүздөр байкап турасыздар. Аябай скромный, жакшы ремонт болгон. Бул жакта болсо мынакей коноктордун бөлмөсү, зал, узун турасы бул жагы 3,5 метр, узуну 5 метр чыга турган зал. 2 терезе, көчө тарабында 2 терезеси бар экен. Мына ушундай. Кайра чыгабыз. Чыгып эле, кайра холлго чыгып, бул жакта ашканасы, мынакей. Ашканада болсо көрүп турганыңыздардай мебелдер коюлган, вытяжкасы коюлган, бул жакта мынакей посудомелер дагы коюлган. Паровой отоплениясы, бул жак баягы эркер формасы дагы. Баягы үйдүн астындагы машина кое турган жер тарабы, күн чыгыш тарабы болуп калат. Асты болсо бул жагы линолеум экен, бул жактары мынакей
Ушундай. Бул биринчи кабатта 3 бөлмө болду. Эми жүрүңүздөр экинчи кабатка чыгайлы. Экинчи кабатка дал мына ушул тепкич менен чыгып барабыз. Экинчи кабатта 2 чоң бөлмө бар экен. Тагыраагы 4 бөлмө кылсаңыздар да болот, же 2 бөлмө бойдон деле калтырсаңыздар болот экен. Экинчи этажда деле холл, бул жери анау шкафтын артында жанакы эмеге чыгып кете турган, балконго чыгып кете турган эшиги дагы бар экен. Балкондо болсо примерно бир 3кө узуну 5 метр чыга турган балкон. Бул жакта жанакы эле ылдыйда кыргыз үй дегендин үстү бул. Теплый пол көрүп турганыңыздардай, ремонттору сонун. Бул жакта болсо ички бөлмө дагы бар экен. Бул жер эми тренажерный зал же бир эс алып отура турган бош бөлмө экен. Экинчи кабаттын терезелери дагы арка формада чыгарылган. Мынакей. Бир 3,5 болгон бөлмө. Мындан өтсөк, бул жакта болсо мынакей 2 кош эшик бар экен. Бул жерден киргенде жатакана, мынакей спальный. Бунун тушунда болсо дагы бир бөлмө бар экен. Бул эми экөө чогуу эле бир бөлмө. Эгер кааласаңыздар, мына ушун чоң зал кылып туруп, же болбосо мына жерден эшик ачып, үстүнү деле 2 бөлмө кылып койсоңуздар болот экен. Эми бул келечектеги эгерде башка план кылып калсаңыздар, бул жагын зал, бул жагын спальня кылсаңыздар болот. Себеби толугу менен бул жактан эшик койгонго место бар экен. Мына ушинтип үстүндө бир чоң спальный, бул жакта 2 детский бөлмө болуп калды. Астында 2 бөлмө, кухня менен 3, жалпы 5 бөлмө болуп калат экен. Квадратурасы 200 метр квадраттан ашыгыраак. Көрүп турганыңыздар бүт ригилдер коюлуп, усиленный эмелер болгон экен, пол. Аябай ортосу усиленный. Перилалар бүт жыгачтары коюлган. Кыскасы, үй ремонт талап кылбайт. Келип эле жашасаңыздар боло берет. Баасын сиздерге айтайын. Баасыны срочный деп $130 000 сурап атыптыр. Өзүңүздөр да эсептеп, эгер үй сала турган болсоңуздар, ушул эле тыйын кетип калат. Кыскасын айтат, мындай срочный сатыш керек эле, ошого баасындагы срочный койдум деди. Эми жүрүңүздөр, сыртка чыгып, үйдүн артында королорун кичине көрсөтөйүн. Анан жакса жыйынтыктап, экран астынан номерлерин калтырабыз сөзсүз. Ошол эсине чалып байланышып келсеңиздер боло берет. Үйдүн арты тарапка өткөнүңүздөрдө бул жерде тосмо, тосмодон кийин тапчан, мынакей. Арты жагында, бул жагында мынакей кладовкалары, көмүрканалары бар экен. Бул жакта болсо бак дарактары, гүлдөрү, мына ушундай түрлүү декоративный дарактар, өсүмдүктөр, гүлдөр бар экен. Бул жерде буршатка менен өтсөңүздөр, сырткы дараткана. Бул жагында мынакей кокон гиластар турат, өрүктөр бар экен. Бул жагында болсо чоң ашкана, летний ашкана. Ушул жерге кирип эле чай пай ичсеңиздер болот экен. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Бүт шартты кылып койгон. Бул жакта вытяжкалары, мынакей вытяжкалары, кыскасы очок гана башкасын баарын ушул жерге эле орноштуруп алсаңыздар болот экен. Мынакей ушул жерде отуруп чай да ичсе болот экен. Ичи бир 6x6 бөлмө, бир 35 квадраттын тегерегиндеги бөлмө экен. Баасын сиздерге айттык. Баасы, үйдүн баасы $130 000. Кызыккандар телефон номерлерге чалып байланышып келсеңиздер болот. Мынакей бул жагы мына ушундай кладовка, майда чүйдө инструменттер кое турган бөлмө экен. Жалпы 4 сотық жер. Бұл Бишкек шаарынын аябай жакшы жери, өнүгүп келаткан шаарга биригип калган жери. Бишкек шаары Күйөков көчөсү тарапта селекционный деген конуш. Ушул жактан мына ушул үй сатылат. Баасы $130 000. Кызыккандар телефон номерлерге чалып, эсине чалып байланышып келсеңиздер болот. Үй полный утеплениясы болгон. Бул жерде терраса айнегери гана калыптыр. Контейнерлер коюлган, көрүп турганыңыздар. Айнектерине темир торлор дагы коюлуптур. Кыскасы үй жакшы салынган. Эгер колдон чыгарбайбыз дегенде түшүнгөндөр, билгендер дароо эле келип ушул үйдү алат.